Айкөлман алғабылан тал чоқунун жонунан күн тигенде жарқырап берекесин көрдүңбү ала тоодой барбайган ат үстүндө дардайган сөөлөкөтүн көрдүңбү ай менен күн тутулуп караңгы түшүп камчудай көлөкөсүн көрдүңбү карын катуу толтуруп кара белес кыранга жеке барып олтуруп айкөл манас кабылан баягы кетмен ооз кеңдүрбү манасыңдын чоңдүрбү кармап колгоң ал деми дүрбүнүн жайын сурасаң жакут таштан жардырган айнегине салдырган тиктеп турган адамдын тимелемерин кандырган чыгырыгын имерсе 8 бөлөк бөлүнгөн 8 айлык кара жол аркан бою көрүнгөн жетим эрип толгогон 7 ай жолго болжогон 6 эрип толгогон 6 ай жолго болжогон кетмен ооз кеңдүрбү манас болгоң ал деми баягы Алмамбет менен сыргактан ары бери чочунуп айкөл манас толгонуп арыстанда комдонуп кайнап жаткан бежинге ошондон абайлап эле дүрбү сал деле абайлап эле карабак ал делең тет көз жетпеген алыста оргу чаң чыгат орган чаңды караса Алмамбет менен эл сыргак жылкы тийип алыптыр көп жылкынын артынан куугун келип калыптыр ал экенин коңгурбай кайнап келген көп кытай катуула уруш салыптыр айкырын найза салыптыр алакандай кыргызды такыр чаап алам деп 12 курчап калыптыр Алмамбет менен сыргакты каарданып бакырып ал экенин коңгурбай жамгырда кылып жат тартып мөндүрдө кылып ок атып жалпы бары жабылып туш тушунан качырып кумурскадай асылып айкөл манас көргөндө атаңдын көрүң ер чубак мен көргөндү көрдүңбү мен билгенди билдиңби ушул турган көп кытай Алмамбет менен сыргакка табөгө балта чапканга тирүү байлап алганга азыр келип калыптыр деп ошондон ер манас каарданып күлкүрөп айбан бозу токунуп эрген ыктай олтуруп атка манас мингенде сөөлөтү атка минген келбети ала тоодой көрүнүп көрсө көңүл бөлүнүп кара чаар кабылан капталында чамынып чолок көк жаларыстан жандай салып камынып алып кара куш үстүнөн айланып учуп алыптыр арбай табутту салыптыр ошол күндө ер манас толкуп жаткан кытайга тоо көчкөндө дүркүрөп күндөй болуп күркүрөп азыр жөнөп калганда жолдош болуп манаска жолукмак болдуң ер чубак кабары катуу газатка муну ошондо байкаса көрсө көңүл бөлүнүп ата канат кудуйна көгүр апистон кийген көк аласындын ат минген ак балтанын чубагы арстан бери булдагы азыр жөнөп калганда эки зөңгүл кагышып эки баатыр жарышып алдындагы будандар эңке иштеп алганда эликтер болуп сайылып өргө тарта бергенде жал куйругу жайылып тала түзгө келгенде таманы жерде тарсылдап толкуп жаткан кытайга жетип келди жакындап айкөл манас кабылан толкуп жаткан кытайдын койго бөрү тийгендей бөлүп кетти эле кызыл канын агызып төгүп кеткенде орто жерин бир өзү оюп келип берди эле тегерегин ер чубак союп келип берди эле айсызганын Алмамбет манаста уран чакырып каарданып бакырып айкырыкты салыптыр ошол күндө ер сыргак ителги тийген таандай так төбөдөн тийиптир быт чыткылы сүрүптүр толкуп жаткан көп кытай томолонуп жыгылып таңга башы тыгылып аңгеке барып тыгылып төртүктөлүп жыгылып муну көргөн коңгурбай алгарозун бура албай айкөл манас батырга айкырын найза суна албай ер манасты караса бир киши бир караса 1000 киши телегейи тең экен бул дүйнөдөн кең экен муну көргөн коңгурбай токуна сөгүл болкулдап эт жүрөгү солкулдап ер манасты караса алдын сала бергенде
ажыдарды үстү бар. Артын сала бергенде 6000 эрдин сүрү бар. Муну көргөн Коңгурбай ысыгына бата албай, суугуна чыдабай, алгарозун бурдеми эрбелдей белести ашып калды Коңгурбай. Каканчындын бежинге качып калды Коңгурбай. 6 будан ат берди, Манас келип калды деп, толкуп жаткан Кытайдын тобун бузуп өттү деп, түйүнө чогуу жетти деп, кез болгондун баарысын башын алып кетти деп, муну ошондо карачы Эсенкандай ханына чет бежиндин шаарына мындай буйрук салганда, муну ошондо Эсенкан барабанын урдуруп, барабан кулак тундуруп, ошо күндө Эсенкан эми байкап карасаң, долбасын кагыптыр, жер айрылып дүркүрөп, атаңдын көрү көп Кытай, түйүнөн бери түрүлүп калма Кытай биригип, баары келген кез экен, ошондон атаңдын көрү Коңгурдун айткан сөзүн угуптур, эки бука терисин талпа кылып салдырып, 40 эшиктүү бежиндин бир эшигин аштырып, кара мурут жигиттер калбай чуулап чыксаңар, сен кылымга толосуң, аздап келген бурутка сен урушарлык болосуң деп ошондо Эсенкан эки бука терисин кара жерге салдырды. Калма Кытай ошо күн, андан чубак чыкканда чымында жери калбады. Жердин бети кылкылдап, жер союлуп булкулдап, көптүгүнөн Кытайдын канаты учуп өтө албайт, коноруна жер таппайт. Жердин бети булкулдап, найзанын учу жылтылдап, асаба туудан бөлүнбөйт, жердин жүзү көрүнбөйт. Атаңдын көрү Коңгурбай, алгаран атын ойнотуп, атырынты сойлонтуп, алтынан чылбыр булкунтуп, алгар атты жулкунтуп, ал экенин Коңгурбай алдын баштап алыптыр. Бөйрөгүнөн бөрк көз, капталынан канжар кол, манжунун канын эс кара, алда келген бул жайга атаңдын көрү кудүйнө ополтодойдо менен ашпыдан атын ойнотуп, нес каранын артында Жолой батыр келиптир. Ар жагына көз салса, теке көрсө терип жеп, бака көрсө басып жеп, кулан көрсө курчап жеп, жылан көрсө жылып жеп, коян көрсө коруп жеп, келген экен мадаңша. Мына кызык тамаша, тогузганы топтолду, жер солкулдап козголду. Кайнап Кытай келгенде атаңдын көрү кудүйнө ошо күндө карачы топ болуңу тоз болду. Ал экенин Коңгурбай карданып бакырып, алдыга түшүп ошо күн манжу деп, манжула уран чакырып, мөндү деп алда келген кез экен. Айызгандын Алмамбет мойнуна курум салынып, жаратканга жалынып, ошол күндө алакең сарала көзүн бурдеми, андай болгон себеби Каканчындын бежинди көрүп келген эмеспи, ушул турган Кытайдын ички сырын Алмамбет билип келген эмеспи, саралатын Кытайдан минип келген эмеспи, жекени белге курчанды, жетсаң Кытай элинде жеке кирип кол салды. Анын артын карасаң, көңүл асындың ат минген ак балтанын чубагы, айкырыкты салдеми аралап кирип чабышып, чоң урушту салганда, эми байкап караса, ат өлүгү тоо болду, эр өлүгү зоо болду, коктуларга кан толду. Атаңдын көрү кудүйнө ошол күндө карачы, жердин бети жошулуп, кызылганга боелуп, атаңдын көрү кудүйнө томолонгон башты көр, чуалып жаткан чачты көр, кызылдайраган болуп, жердин бетин карачы, кылкылдаган жан болуп, атаган ат кудүйнө. Муну ошондо Коңгурбай алгар атын ойнотуп, эр Манасты көргөндө, Манас болсоң келгин деп, келип мени көргүн деп, айкырыкты салдеми жекеге деп бакырып, Коңгурбай тура чакырып, муну ошондо эр Манас томого тарткан бүркүттөй жылмайып батыр алдеми, качпа Коңгур качпа деп, акылдыңдан шашпа деп, Айкөл Манас кабылган алдындагы айбан боз атка камчы салдеми, качырып кирип барганда карына чыдабай, ал экенин Коңгурбай айкырым найза суна албай, түлкүрөй болуп бурт коюп, азыр кайта бергенде элиги алган тулпардын тартып оозун жый албай, толкуп жаткан Кытайдын тоуна келип тийгенде, муну ошондо эр Манас колундагы зулпуккор кынап алды. Көрдүңбү, эр Манастын мингенин алдындагы айбан боз сынап алды. Көрдүңбү, эр Манастын минген ат узун кулак шалпылдак, аты жүрбөй калар талпылдап, 6 күнүң уруссак,
аты жүрбөй калган соң башына мүшкүл салабыз, Айкөл Манас батырды тирип айлап алабыз деп ошондо Коңгурбай 7 күнү 7 түн Айкөл Манас батырга жамырда кылып жаат деп, мөндүрдө кылып огат деп, жалпы Кытай барысын айдап кирди Коңгурбай. Айбалта чапчы мыктыны шайлап кирди Коңгурбай. Муну ошону көргөндө Айкөл Манас кабылдан алдындагы айбан боз ай караңгы болгондо 6 күнгө толгондо оозунан көк жазыптыр, талпылдап эле жүрбөй калыптыр. Аты жүрбөй калган соң эр токунду түшүрүп айдалыган Артеми алчаңдап жөө бас деми. Айкөл Манас кабылдан азапты жаман тарт деми. Муну көргөн Коңгурбай темир аркан торчонун тегиз канжар колчонун эр Манаска айдады, аркасынан карачы жөгүлүгүн камдады. Башына торду салгын деп Айкөл Манас батырды тирип байлап алгын деп, колуңа тийсең эр Манас андан кийин кыргыздын бир эсебин табабыз, башына балта чабабыз деп ошондо Коңгурбай баарын бирдей айдады. Айкөл Манас кабылдан толкуп келген Кытайды ак келте менен бир атып, кара жерге куллатып, узунунан суллатып, Коңгурбайдай батырдын оюн бербей тур деми. Бул капырдын бул жерде ошондо Манас боюн бербей тур деми. Муну көргөн Коңгурбай найзакерден ыктууну баарын бирдей жыйганы, айбалта чабар мыктыны, мылтык чандын баарысын бетине азыр кармады, найза чандын баарысы четинен азыр кармады. Айкөл Манас батырга тегерек деп алганы, муну көргөн Алманбет токтоп жүрөт көрдүңбү, анда мында бакырып, Манас деп уран чакырып, ажызгандын Алманбет Манас кайда калды деп жоктоп жүрөт көрдүңбү. Ошол күндөн Алманбет эр белдей белестен азыр чыгып караса, ар жагында караса, көмкөрүлгөн Кытайдын алдында калдың эр Манас. Муну көргөн Алманбет Манас бакырып, Манас уран чакырып, баягы жерге келдеми, келген жерде Кытайды бычыт кылып сүрдөми, жолун тосуп Манаска жол отпостон Кытайды ары бери сүрдүгөндө 9 күнгө толгондо баш челек кан болду, бүткөн бойдун баарысы былкылдабай шал болду. Ошол күндө Алманбет четке чыга бергенде баягы ак балтанын чурбагы аралап кирип булдагы ушул турган Кытайды аркы терки турушуп, айкырым найза сунушуп, өлбөгөн жерде калышып, былчылдашып чабышып, так төбөнүн оюшуп, чокмор менен коюшуп, атаңдын көрүган чурбак 6 күнгө толгондо 2 көзгө чаң толуп, шилекейин жутууга Кайран батыр зар болуп четке чыга бергенде, ошол күндө баягы 60-тын артыгы 40 чоронун кыйыны Айкөл Манас сыргагы Манаста уран салыптыр. Ошол күндө эр сыргак азыр келип калыптыр. Келген жерде Кытайды чаң асманга сапырып айдап кирип тийгенде, койго бөрү тийгенде, бөлүп ийгенде, муну ошондо көп Кытай каарына чындабай, эл сыргактай батырга уруш кылып тура албай, жалпы качты бүркүрөп качып калган Кытайды ошол күндө эл сыргак томолонтуп баштарын кесип чыгып келатат, аркасынан бир өзү эшип чыгып келатат. Алдындагы көкчөбүч этине келип калыптыр. Этине келген жарыктык эңке иштеп алганда элте колу сайылып, өргө тарта бергенде жалгуйругу жайылып, муну ошондо эл сыргак Манас бакырып, Манаста уран чакырып, толкуп жаткан Кытайды ары карай сүрүптүр, бычыт кылып тийиптир. Муну көргөн Коңгурбай көңүлү бөлүнүп, ич өрттөнүп чок болуп, эл сыргакты сойсом деп 2 көзү 4 болуп, муну ошондо Коңгурбай эл сыргакты караса, кең көкүрөк жайык төш көп калган кез экен. Ушул турган эл сыргак арбактуу Манас болбосо андан сыргак керек экен. Муну көргөн Коңгурбай боконосу болкулдайт, эт жүрөгү солкулдайт. Атаңдын көрү Кытайлар артка качып калганын азыр менден көрөсүң, көргүлүктүү көрөсүң, артка качсаң өлөсүң. Ушул турган эл сыргак Айкөл Манас батырдын жалгыз келген чоросу, кыр чоромунда келгенде кандай ишти кыласың, сыргактан качып турасың деп ошондо Коңгурбай артка качып калганын айбалталап барысын айдап кирди Коңгурбай. Муну ошондо бир-эки артка качып калганын жайлап кирди Коңгурбай. Ажызгандын Алманбет ошол артка кеткенде улакандын эл сыргак 21 күнгө толгондо уйкуга көзүң илинип, улакандын эл сыргак
Kuş uykunu salıptır, at üstünden oşo gün azыр uktap kalıptır. Bul sırgakты көргөндө бая карын ачыдабай, алла кенин коңгурбай, алтын жаак айбалта ажыдардын уусуна алты бөлүп сугарган, учун усту чыгарган айбалтаны колго алып, кармай калып үн берип, ошо күндө сыргакты чекеге тартып жиберип, айбалта тийип алганда, ай караңгы түн түштүң алакандай кыргызга, ошондо азап эле тарткана күн түштү. Андай болгон себеби айбалта тийип калганда чекеден кара кан кетти, аманат жандан ал кетти, улла кандын сыргак кара кан кетип чачылып, умаштай көзүң ачылып, эми байкап караса алла пайын таба албайт, адамга кыл сала албайт, улла кандын сыргак тымын жаны тыркырап, туйлап мында тура албайт. Муну көргөн Нерманас чочуп кетти, көрдүңбү? Караңгылып олтурган сыргактан айрылып, канатымдан кайрылып, өзөн бойлой кономбу, өртөчкөндөй боломбу, айланайын сыргак, атыңды озун бура тур, алдыңкы жерге тура тур, деп ошондо кеп айтып, 12 кандын элин айт, ката кандын кошойго айт, касиеттүү бакайга айт, Айкөл Манас батырдын аты жүрбөй калды де, азапты жаман тартты де, толкуп келген көп кутай тирүү байлап алды де, башына мүшкүл салды де, деп ошондо Манасхан айтып озун жыйганда, көктөн көгала булут тутулуп, Ажызгандын Алманбет ары көздөй жүргөндө, ошондо сыргак качып кутулуп, азыр түштү жолуна жакын жетип калды эми, 12 кандын олуна бел байлаган белинде, бекип жаткан жеринде сыргак качып калганда, алдындагы Көкчебич туягы жерге илинбей, чуркаганы билинбей, айкырыкты салыптыр, ошондо сыргак качып калыптыр. Таңгылайып атканда, тараза жылдыз батканда, уйкудан чочуп ойгонуп, оң жагына толгонуп, опол тоодой көрүнүп, баягы 12 кандан бөлүнүп, ошо күндө карачы бал менен оозун чайкаган, алыстың ишти байкаган, касиеттүү бакайган, көптү көргөн данышман, көзү көргөн алыстан, көп жыйындын ичинде жеке чыккан жарыштан, касиеттүү бакайган, өзүнөн өзү чочунуп, ары бери толгонуп, Манас деп ойлонуп, 12 кандан бөлүнүп, белде белдеске бака чыгып келделе, пети көз жетпеген алыска абайлап карап тур деле, оргу чаң чыкты, оргуган чаңды көргөндө, ошондо Кербакайдан жан чыкты. Андай болгон себеби, оргуган чаңды карасаң улакандын сыргак айкырыкты салыптыр, чекеден каны тамчылап, Көкчебичин камчылап сыргак эле качып калыптыр. Муну көргөн бакаган боконо сөгү болкулдап, ителиңде кайран көз ирмебей эле көзгөңө жашанып, Айкөл Манас батырдын алы кандай болду деп, ай караңгы бүркөлсө, алакандай кыргызга дагы кандай болду деп, 40 жоронун кыйыны Айкөл Манас сыргагы, сыргак качып калыптыр, сыргак качып калган соң алакандай кыргыздын шору катып калыптыр, деп ошондо бакайган тымын жаны тыркырап, ыйлап турду буркурап, сыргакты караса, тегеле жанын карабай, тегерегин карабай, тымында жандың аябай, бекем шашып калыптыр. Муну көргөн бакайган ителгидей көзүнөн ирмеп жаш алып, усу турган сыргактын алдындагы Көкчебич жеткизбестен кетет деп, 12 кандын элине ойлонбой кабар берет деп, сырын айтса 7 кан туз жакка качат деп, алакандай кыргыздын Айкөл Манас батырдын ордосун талап алат деп, төөгө балта чабат деп, муну ошондо бакайган көңүлү түрдү сөгүлдү, сыргакты көргөндө каардан бакырып, сыргак деп чакырып, муну ошондо сыргак теңерегин карабайт, карына чыдабай, бакай жетип барды эми, жылоосунан алды эми, чын токтотуп калды эми, ошо күндө сыргак кое аба колумду торобон менин жолумду, айбалта тийип чекеге, аманат жандан ал кетти, чекеден кара кан кетти, деп ошентип турганда, атаң көрүң сыргак, кана сенин чекең деп калайманды баштады. Кара жаага камчың ошондо
чекегеле чаап таштады. Муну ошондо карачы кара жерге кулатып, эл сыргакка кеп айтат: айланайын эл сыргак, мен көргөндү көрдүңбү, мен билгенди билдиңби, көзү кыйык элде көп, көрө албай жүргөн пенде көп, 12 түрдүү кан келет, корконунан бул жакка албан түрлүү жан келет. Айланайын эл сыргак, алаканда кат жазып эл сыргакка карматып, Айкөл Манас батырды каканчынын бешинде азыр чаап алды деп, сүйүнчүлөп баргын деп, ошол күндө бакайган азыр чыктың аттанып, билбегенин билгизип, айтып жолго киргизип, ошол күндө бакайган калың колго барганда, таңгаш кайып атканда, асмандан жылдыз басылып, жан-жаны бар макуллук жан-жагына жашынып, ободон жарык чачылып, муну ошондо карачы, сүйүнчү эле сүйүнчү, душманга болор күйүнчү. Каканчындын бежинди камап алдык барысын, алтын менен күмүшүн талап алдык барысын. Агача келин сакалды үптөй албай келебиз, кызыл дилде сары алтын жүктөй албай келебиз деп ошентип береки алаканда кат берди. Ошол күндө калың эл кажолору чочуду, молдолорун окуду, ошол каттың окуган катагандын кан кошой, алайган көзү чолпондой, айгуллагы калкандай, кер кагулдан ат минип, азыр чыктың аттанып, жердин бети тапталып, кошой баштап алыптыр, айчык алтын кызыл туу, асмандатып көтөрүп, анын артын караса, эл амандын эртөштүк алдына чал куйруктай аты бар. Айкөл Манас кабылган чоң бежинге барганда, мени кошуп алгын деп мурунтан берген анты бар. Ошол күндөн эртөштүк кылкылдаган кол менен, жер жайнаган жол менен, ошо төштүк жөнөп калыптыр. Ободон жылдыз боз болгон, о дүйнөлүк дос болгон, Урумкан уулу көкбөрү алда жүрдү жөкөрү. Анын артын карасаң, Айдаркандын эргөкчө, Айбаты жандан бөлөкчө, кылкылдаган кол болуп, жер жайнаган бол болуп, баары жөнөп калганда, касиеттүү бакайган арты качып кетет деп, артынан айдап алыптыр. Катагандын кан кошой өзү баштап калыптыр. Муну ошондо бир-эки орто жолго келгенде, көңүлү түрдү сөгүлүп, 70 түрлүү тил билген, 70 түрлүү эл билген Аргынганын Ажыбай азыр мында келгин деп, Айкөл Манас батырдын аты жүрбөй калыптыр. Азапты жаман тартыптыр. Айланайын Ажыбай, өлгөн жанын тиргизгин, жолдоштугун билгизгин, өчкөн отун тамызгын, усуп турган Манаска Аккулланы мингизгин деп ошондо бакайган Ажыбайга кеп айтып, найза кармап Имердин Аргынгандын ажысын ошондон ер Манаска жиберди. Ичке жолун төтөлөп, коржоңдотуп Аккулла алып жетелеп, ошол күндө карачы толкуп жаткан Кытайга Ажыбай жетип барганда, асман ачык жер бүркөк, жерден бир тал көрүнбөйт, көмкөрүлгөн көп Кытай тегеректеп алыптыр. Ошолорго келгенде атаганат кул дүйнө Ажыбай үндү салыптыр. Ажыбай келип кеп айтат, калмактарга келгенде калдырап тилди сал деле, андан өтүрүп ал деле. Манжуларга келгенде манжу деп манжула уран салыптыр. Как жарылып калыптыр калың колдун барысы. Ошол күндө карачы азыр жетип калды деп, ошол күндө бир-эки толкуп жаткан Кытайлар жарымганым келди деп, Ажыбайды көргөндө ошол күндө бир-эки жолду ачып салыптыр. Как жарылып калыптыр Аргынгандын Ажыбай, Аккулланы жетелеп, ичке жолун төтөлөп, Айкөл Манас батырга азыр жетип барганда, эми байкап караса, көрсө көңүл бөлүнөт. Ала тоодой барбайып, эки мурду дардайып, Айкөл Манас кабылган төнгөн тоонун урчукта, дүмүрөгөн тумчукта турган экен Манаскан. Ажыбайды көргөндө ошол күндө ер Манас Бабединге бат айтып, айтуяктан ат айтып, атаңдын көрүгү дүйнө, ата кең тала сенде жер кайда, Ажыбай сенде ер кайда деп ошондо бир-эки Айкөл Манас кабылган Ажыбайды көргөндө, өчкөн отту тамыстың, өлгөн жанды тиргиздиң. Айланайын Ажыкке кыйын күндө карачы, жолдоштугуң мингиздиң, Аккулланы мингиздиң деп ошондо ер Манас тоодой болгон Аккулла көкүлдөн кармап куржуттап, куркурата бек жыттап, Айланайын Аккулла сага окшогон буудандан айрылбай койбой не болдум, караңгы көр тозокко
кайрылбай койбой не болдум, Аккула сенден айрылып, Алатой элден бел болдум, кыя жолу жол болдум, азабың тартып кор болдум, деп ошондо манаскан Аккуладай тулпарды алып келип токунуп, Аккулаган олтуруп, атка манас мингенде сөйлөтү, атка минген келбети Алатодой көрүнүп, ошол күндө манастын колдоочу кожосан колтугунан бөлүнүп, кара чаар кабылан капталында чамынды, чолок көк жаларыстан жандай салып камынды, Айкөл манас кабылан эми байкап карасаң, каарданып күркүрөп, күрөктөй болгон кашка тиш бөлө чайнады, арстандай көзү жайнады. Айкөл манас кабылан муба күлдү сырнайза, эми колгон алганды, каарданса кам манас, ай менен күн тутулуп, караңгы болуп калчудай, каарданып чамынса, 18 000 аламды кыргын кылып салчудай, кана душман кана деп, арстандай көзү жайнады, каалгада кашка тиш бөлө чайнады. Ошо күндө ер манас айкырып кирип калганы, жер солкулдап күркүрөп, көрсө көңүл бөлүнүп, толкуп жаткан Кытайга тобо кел деп барысы айкырып уруп салганда, эми байкап карасаң, жандан балта чечишип, аманат жандан кечишип, кылыч алып чабышып, өлбөгөн жерде калышып, айкырып найза сунушуп, аркы терки турушуп, Кытай качпай урушуп, мына ошондо көп Кытай тегеректе урушуп, Айкөл манас кабылдан аралап кирип чабышса, ошо күндө Кытайдан кылкылдаган жан өлдү, ат өлүгү то болду, эр өлүгү зо болду, атаган ат кудүйнө, аттын белиң үзүлүп, эрдин көзү сүзүлүп, жатып калды көөлүк кумурскадай тизилип. Мына ошондо ер манас толкуп жаткан Кытайдын тобун бузуп бергенде, жердин бети ошо күн аккан селдей агылып, жошулуп калган жери ошол катагандын кан кошой, касиеттүү бакайган 12 кан артынан кошулуп калган жери ошол. Мына ошону көргөндө толкуп жаткан көп Кытай алапайын таба албай, адамга акыл сала албай, качып калган кез экен, акылынан Коңгурбай шашып калган кез экен. Коңгурбайды көргөндө Айкөл манас кабылдан башкасына карабай, караган менен башкасы эр манаска жарабай, Коңгурбайды сойсом деп, өлдүм кылып койсом деп. Мына ошондо береки Коңгурбайдын артынан аянбай кууп калганда, ал экенин Коңгурбай алгарасын камчылап, карасанга катыра, камчы салып батыра. Коңгурбай качып калганда, алдындагы алгара узатпастан карачы, 20дан 2 капталда 40 канаты бар экен, жанын сабап күйлөнүп сызып калган чак экен. Муну көргөн манаскан Аккуланы камчылап, Аккулага жалынат, айланайын Аккула, усутулган алгара 2 жетип бере көр деп ошентип жалынса, аркардайры сал деми, башты жерге сал деми, букадай мойнун бурады, буйду албастан аң келсе, буйду албастан турады. Мына ошондо ер манас жакыныраак келгенде, усут турган батырды түпеттектен алсам деп, тартып жыгып салсам деп, түгөнгөн тоонун урчуктан, дүмүрөйгөн тумчуктан манас кууп жеттеле найза салып өтөрдө. Ал экенин Коңгурбай найзакерден ныктуу кул, жон айласын билген мыкты кул, эр манастын сайганын ортосунан кактеле бөлө чаап жиберип, айбалта кармап имерип. Муну көргөн эр манас эми түпеттектен алсам деп, тартып жыгып салсам деп, кочтап туруп каракан, жутуп кансам деп, кояндай ичин жарсам деп, койдой башын алсам деп, каарданып бакырып, ошо күндө карачы кыргыз деп уран чакырып, ан сайын Коңгурбай чымындай жандан түңүлүп, алдындагы алгара кийиктей болуп жүгүргөндө карачы аңтарылып кара жер арт жагында бүгүлүп. Ошо күндө Коңгурбай азыр качып калыптыр. Аны көргөн Алмамбет каканчындын бежинге жарым чакырым калды деп, усут турган манасты алып кирсе Коңгурбай башына балта чабат деп, балбандарга салат деп, капканын оозун жабат деп, андан кийин манастын бир эсебин табат деп Алмамбет жетип алыптыр. Ошо күндө манаска билмегенин билгизип, эр өлгөндө булкунтуп, ошондон калып эле чыктың жулкунтуп.